Саламатсыздарбы? Эфирдик берүүлөрдү сайттардан алган кабарлар менен тааныштырган интернет ньюс маалымат программасы улантат. Студияда Гүлзада Төрөбекова. Аткаруучулар тутулду. Буйрук бергендер унутулабы? Белгилүү болгону криминалдык төөл Азиз Батукаевди 2013-жылы бир топ чиновниктер нарында ден соолугу мыкты болуп турганда эле рак экен, өлгөнү жатат деген шылтоо менен аэропорттун вип залы менен өз мекени укмуш узатып жиберишкен. Бул кылмышчы чуулдап барып басаңдап калган болчу. Быйыл башкы прокуратура жылдын башында кылмыштын кайра жанданткан. Тергөөнүн жүрүшүндө онкологиялык оорулар боюнча балдар дарыгери, онкология жана гематология борборунун директорунун мурунку орун басары Эмиль Макимбетов жана лаборант Ирина Цон камакка алынды. Чынында бул эки адам аткаруучулар. Батукаевди абактан чыгаргандардын ана башында ошол кездеги УКМКнын төрагасы, вице-премьер, акыйкатчы, министр, башкы прокурор, Нарын шаардык сотунун судьясы сыяктуулар турат. Эмне алар чындап эле унута калып жатабы? Эмне үчүн бул кылмыш ишиндеги эки аткаруучуну камакка алышты? Деги тергөө калыс жүрүп жатабы? Кеп мына ушунда. Турсунбек Акун $100,000 Алматыдан алды эле. Батукаевди абактан чыгаруу демилгесинин биринчилерден болуп, ошол кездеги акыйкатчы Турсунбек Акун айтып чыккан. Жөн эле айтып тим болбостон рак оорусуна чалдыгыптыр. 2-3 күндөн кийин өлүп калат деген безилдеген. Бирок Амалкөй жеке кызыкчылыгы үчүн тонунда томкоруп жиберүүсү жайы бар. Акун мындай ишти бекер эле жасабасы бештен белгилүү. Ошентип Батукаев чыгарылгандан кийин акыйкатчы ийгиликтүү аткарган кызмат акысына $100,000 алыптыр деген кеп чыгып. Ал сөз ошол кезде парламентте айтылган. Аны жазбаган ЖМКлар деле калбады. Өз болсо каратып туруп эч кандай акча албаганын эмгиче безилдеп айтып жүрөт. Бирок бизге жеткен ишенимдүү маалыматтар боюнча ал алды деп жаткан $100,000. Батукаев абактан чыгаарына 1 жылдай убакыт калган кезде эле Алматыдан Чечен улутундагы адамдан алган экен. Бул боюнча эми Турсунбек Аксакал абийирине камчы чаппай өзү чыркыраган чындыкты айтып бериши керек. Дамир Мусакеев мынча мүлктү кайсы акчасын алган? Экс-президент Алмазбек Атамбаев мен бийликке мамлекетти башкаруу иштерине туугандарымы жолоткон жокмун деп мен кайталабасын, бирок өзүн тегеректеп жүргөн жакындарын бийликке болушунча эле аралаштырганы кечеги айныгыс чындык. Өздөрү элеген кызматтарын тыңгылыктуу аткара алышпаса да, бирок байлык топтоо жагынан алдына эч кимди өткөрүшпөгөнүнө ынанып олтурабыз. Ар дайым экс-президентти кайтарып жүрүп, анан шефине оомат келгенде түшүнө көрбөгөнү өңүнө болуп. Заматта УКМКнын 9 башкармалыгын жетектеп калган Дамир Мусакеев 2011-жылдан бери укмуш эле байлык топтоого жетишиптир. Мындай байлыкты бизнеси жок, айлыгын караган адам өмүрү өткүнчө да топтой алмак эмес. Шефинин бийлигине таянган Дамир Мусакеев бизнесмендерди крышавать этип, анан акча айланган объекттерге доляга олтуруп, айтор бийликтин күчү менен акча, байлык жасоонун жолун жакшы өздөштүргөн экен. Дамир Мусакеевдин атасы Мусакеев сагындыктын наамына катталган мүлктөр Бишкек шаарындагы Сүйөркулов 7А көчөсүндөгү батир, Кең суу 19 көчөсүндөгү батир, Ак Ордо коңшу, Көкбел көчөсүндөгү номер 74 жер тилке, Сокулук районундагы Новопавловка айылындагы Проектируемая көчөсүндөгү жер тилке, Ысык Көл облусундагы Чоң Сары Ой айылындагы курорттук зонадагы жер тилке, Тоң районундагы Бөкөнбаев айылынын Осмоева көчөсүндөгү жайгашкан дүкөн, Бишкек шаарындагы Рыскулов көчөсүндөгү номер 79Б дарегиндеги батир, Бөкөнбаев айылынын Мамбетов көчөсүндөгү турак жай, Бөкөнбаев айылынын Мамбетов көчөсүндөгү дүкөн, Аламедюн районундагы Майовка айылындагы жер тилке, Бостери айылындагы коттедж, Бишкек шаарындагы Турусбеков көчөсүндөгү номер 88/2 дарегиндеги батир, Бишкек шаарындагы Калыгакиев көчөсүндөгү номер 99 батир, Бишкек шаарындагы Рыскулов көчөсүндөгү номер 7Б дарегиндеги батир, Бишкек шаарындагы Лумумбу 143 көчөсүндөгү батир, Көк Жарык конушундагы Койручук көчөсүндөгү 20 батир. Бул даректи Дамир Мусакеевдин кызматтык батир экени анык болду. Эркебаев дале бийликтин эркеси. Кыргызстан элинин ассамблеясынын төрагасы болуп Абдыганы Эркебаев шайланды. Белгилүү болгондой, бул кызматты 2016-жылдан апрель айынан бери Кыргызстандын азыркы акыйкатчысы Токон Мамытов ээлеп келген. 3 майда Токон Мамытов курултайга келип, отчет берген соң кеңештин мүчөлөрү аны кабыл алып, Абдыганы Эркебаевди төрага кылып шайлады. Ассамблеянын кеңешинин курамы 55 кишиден турат. Эркебаев Акаев доорунан бери чоң кызматтарды аркалап келатат, бирок кайсыл ишти иштебесен, чыгандыгы, иштемчилдиги, жаңычылдыгы байкалбады. Албетте, Кыргызстан элинин ассамблеясы мамлекеттик кызмат болуп эсептелбейт, бирок ошондой болсо да бийликтин акырынан жем жеген. Бийликке төшүн тоскон коомдук уюм экени буга чейинки жүргүзгөн саясатынан байкалган. Ал эми Эркебаев карып калса да мындай ишке чоң уста эмеспи.
Парламент Атамбаев өңдү салыктан качкандарга тиши өтөбү же журналисттик иликтөөгө мээси жетеби? Бүгүн Жогорку Кеңештин кезектеги отурумунда вице-спикер Айда Касымалиева Жалил Атамбаевга байланышкан териштөө аягына чыгышы керек экенин айтты. Жогорку Кеңештин депутаты Жалил Атамбаевдин өз ар-намысын 50 миллион сомго баалаган арызын кайтара алуусу менен эле бул ишке чекит коюлбагандыгын билдирди. Ишкердин доо арызы коррупция менен күрөштө жеңиш эмес. Журналисттин иликтөөсүндөгү ишкер мамлекеттен канча салыгын жашырып келген, биз ушуга көңүл бөлүшүбүз керек. Бир жактуу эле журналистке басым жасап, аны каралоо туура эмес. Ыдырыс Исаков иликтөөсүндө бир тараптуу каралоого өткөн жок. Биз иликтөө менен бир жактуу каралоонун айырмасын билишибиз керек деп айтты вице-спикер. Парламент салыктан акча жашырган ишкерлерди толук көзөмөлдөшү керек. Бирок маселе райондук иш-чарага, солдаттардай туруп берген депутаттардын көзөмөлдөгө духу жетеби? Же ишкерлерге тиши өтөбү? Алгач аткан милер журналисттик иликтөө менен бир жактуу каралоонун айырмасын билип алуусу керек го. Өлүктү көтөрүп бара жатып, бийлейбиз деп жерге кулатып алышты. Ганада маркумду жерге берүү аземинде сөөктү көтөрүп бара жаткандар бийге түшүшкөн. Бул тууралуу чет элдик басмалар жазып чыкты. Аталган маалымат булагы жазып чыккандай, сөөктү көтөрүп бийлеп бара жаткан ганалыктар ортого чыгышкан. Алар аземдин жүрүшүндө табутты көтөрүп бара жатып, алдыга жана артка бийлеп токтоп, артка карай бурулганга аракет кылышат. Тилекке каршы алардын манералары окшошпой, сөөк салынган табут жерге кулап түшкөн. Таң калыштуусу видео тасмада көрүнүп турганы, табут жерге кулап түшкөндөн кийин эч ким жардамга келген эмес. Көргөндөн көрө элегин көп деген ушул экен да. Мына ушундай кабарлар менен эфирдик берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Эскерте кетсек, жогоруда кеткен маалыматтардын маани маңызынан Нур телеканалы жоопту эмес. Студияда Гүлзада Төрөбек болдум. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.